Мурастардын кайра жаралуусу, маданий ар түрдүүлүктүн салтанаты болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюндары да ЮНЕСКОнун тизмесине кирди. Болгондо да Италиянын трюфелдерди издөө, Голландиянын гүлдөр фестивалын жана Таиланддын Нораби драмасын артта калтырып, 59 номинациянын ичинен эң мыкты уюштурулган программа деп таанылды. Ошентип дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көз жоосун алган керемет көргөзмө гана болуп калбастан, эл аралык тарыхый баалуулуктардын катарын толуктады. 3 жолу өткөн оюндар кыргыздын маданиятын, каада салтын, үрп адатын ааламга даңазалады. Бул жөн эле долбоор катары эмес, дүйнөлүк маданий мурас катары таанылып атат. Бул эмне дегендик, өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн басып өткөн жолу бар. Анан бүгүнкү күндө коомчулукка, дүйнө элдерине кандайдыр бир жакшылык алып келүүчү, жаратмандык алып келүүчү аянтча экенин ЮНЕСКО тааныгандан кийин биз эми дүйнөлүк коомчулукка айта алабыз, көчмөндөр оюндар жөн гана долбоор эмес, бул маданиятты сактаган, спортту сактаган, улуттук спортторду сактаган, ошолорду дүйнө жүзүндө башка мамлекеттерге үлгү болгон аянтча катары таанытууга мүмкүнчүлүк алдык да. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарды сактоо боюнча тажрыйбалардын тизмесине киргизүүгө уюштуруучулар 2 жыл чуркаган. Мураска каттоо үчүн 7 критерий талап кылынат. Анын сап башында көрсөтүлгөн мурастын мамлекет тарабынан колдоого алынганы каралат. Эң биринчи эмелери бул номинацияны биз англис жана француз тилинде даярдаш керекпиз. Албетте биз ушул көп федерациялар менен жумуш жүргүзгөндө, информация алып, бүт сүрөттөрү таптаганда бүт англис француз тилинде даярдалат. Ушул карантиндин кыйынчылыгы карабай, пандемиянын кыйынчылыгы карабай биз ушул номинацияны 31 мартка чейин тапшырганга аракет кылдык, бердик, номинация каралды. Андан кийин акыркы 2 жыл ушул ЮНЕСКОнун эл аралык эксперттерди ушул номинацияны оценка жүргүзүп атты да. Буга чейин ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарына Манас эпосунун үчөлтиги, төкмө акындык өнөр, ак калпак кийистигүү өнөрү, айтыш, көкбөрү жана тогуз коргоол оюну кирген. Ал эми бүгүнкү тарыхый датаны көрүү үчүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан да катышуучулар келген. Алар Франциянын башкы штабындагы комиссиянын чечимин ошол учурда кийген улуттук кийимдери менен угушту. Ошол кийим, ошол образ, эски мына кийимдер, буюмдар, эскирип кеткен бүт буюмдарды кайрадан жаңырса, аябай жакшы болмок. Жыгачтан болгон жасалган кашыктар болчу эле, чөмүчтөр болчу эле, канча идиштер болчу эле, улуттук кийимдер болчу эле ошол убакта. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2014-жылдан бери өткөрүлүп келет. Буга чейин дүйнөлүк оюн эл аралык деңгээлде 3 жолу уюштурулган. Андан кийин Түркияга өткөрүп берилген. Бирок ал пандемиядан улам жылдырылган. Талайгүл Ерматова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.